Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле биз Лора аттуу студент кыз менен таанышабыз. Аны университеттеги көптөгөн студенттер таанышып, Лоранын достору дагы аябай көбөйүп кеткен эле. Ал өзүнүн Изабель жана Оливия аттуу дос кыздары менен бирге жашайт. Ошону менен катар эле Тайлер деген жигит менен да жакындан мамиле куруп жүргөнүн билебиз. Ошондой күндөрдүн биринде университетке алардын катарына дагы бир Марина аттуу кыздын келгени белгилүү болот. Алгач келгенден тарта эле ал өзүн бир кызыктай алып жүрүп, эч кимге кошулбай өзүнчө отуруп жүрдү. Анан да Лора ошол Марина деген кыз аны кечке эле карап жаткандыгын да байкап калып жатты. Ошол күнү кечинде эле ошол Марина деген кыз Facebook'тан Лорага дос бололу деп өтүнүч кетирип жиберген болот. Лора Оливия менен бирге анын баракчасын көрүп чыгышып, Маринанын баракчасындагы бир аз кызыктуу жана коркунучтуу болгон сүрөт видеолорду көрүшөт. Анда Оливия Лорага сен бул кыз менен байланышып достошпой эле коет окшойсуң деп айтса, Лора ага көп деле көңүл бурбай Маринанын өтүнүчүн кабыл алып, аны досторунун катарына кошуп коет. Кийинчерээк Тайлер дагы Лора менен достошуп алган Марина деген кыздын баракчасын карап чыгып, сен бул кыздан алыс эле жүрчү деп Лорага эскертет. Лора болсо Маринаны Facebook'тан гана досторунун арасына кошуп койгону болбосо, аны менен жакындан таанышып сүйлөшө элек болчу. Бир күн эле Марина жакында боло турчу Лоранын туулган күнүн билип калып, сен туулган күнүңдү өткөрөсүңбү деп эле Лорадан сурап баштайт. Анда Лора туулган күнүндө майрамдык кечени өткөрө турган болсо да, достору Маринага каршы болуп жаткандыктан ал Маринага калп айтып, туулган күнүмдү жигитим экөөбүз эле белгилейбиз деп коет. Ошол күнү кечинде Лора Марина баракчасына өтө эле бир коркунучтуу видеолорду чыгарып койгонун көрүп калат. Мындай көрүнүшкө бир аз таң калып, бирок көп деле маани берген жок. Ошентип көп өтпөй эле Лоранын туулган күнү да келип калып, ал достору менен бирге эле өзүнүн туулган күнүн белгилей баштайт. Алардын туулган күндү белгилеп майрамдап жатышкандарын Марина дагы бир канча алыстыкка туруп алып көрүп турду. Эртеси Лора университетке барган кезде эле анын алдынан Марина чыгып, сен эмне үчүн туулган күнүңдү өткөрбөйм деп мага жалган айттың. Мени деле чакырып койсоң болмок да, мен сага 2 жумадан бери белегимди даярдап жүргөм деп ачуулана баштап, Лора дагы өзүн кармай албай ошол жерден экөө уруша кетишет. Жыйынтыгында Маринанын башындагы баш кийими чечилип калып, көрсө анын төбөсүндө чачы жок экендиги билинип калат. Лора Маринанын баракчасын эң башында эле караганда, Facebook'та Маринага катталган анын бир да досу жок экендигин көргөн. Ошол күнү кечинде Марина кайра эле Лорага өтө көп SMS билдирүүлөрдү жөнөтө баштайт. Ал Лорадан бүгүнкү кылгандары үчүн кечирип койчу деп чын жүрөктөн кечирим сурап жаткан болчу. Бирок Лора ага жооп бербей, аны досторунун катарынан чыгарып салат. Эми Маринанын досторунун саны кайрадан нөлгө түшүп калды. Мындай көрүнүштөн кийин Марина өзүн кармай албай эле ыйлап жатканын көрөбүз. Ошол түнү Лора ар кандай коркунучтуу үндөрдү угуп ойгонуп, ар кандай коркунучтуу көрүнүштөр анын тынчын ала баштайт. Эртеси күнү Лора университетке барганда достору менен бирге эле Маринанын көз жумгандыгы жөнүндө кабарды угушат. Марина болсо түшүнүксүз себептер менен эле өзүн өзү өлтүрүп, анан да өзүнө өзү кол салып жаткандыгын видеого тартып, таң калыштуу жол менен эле анын видеосу университеттин сайтына чыгып кеткен болот. Бирок университет ал видеону дароо эле сайттан өчүрүп салышкан. Жетекчилердин айтымы боюнча, бирок кээ бир студенттер ал видеону көчүрүп алганга жетишип калышкан. Бардыгы студенттерге катуу эскертишип, ал видеону эч кимге көргөнгө болбойт. Эгер ошол видеону таратып жаткан студентти кармап ала турган болсок, биз аны сөзсүз түрдө университеттен айдайбыз деп айтышат. Тыныгууда Лора достору менен кеңешип, мен Марина менен урушуп кеткенимди профессорго айтып беришим керек го десе, достору Лорага сен эч нерсеге күнөөлүү эмессиң, эч кимге эч нерсе айтпай эле кой деп коюшат. Коби деген бала Маринанын психикалык оорусу бар болгонун айтып, полициялар болсо Маринанын дагы эле өлүк денесин табыша элек экен. Лора ойлонуп, деги бул Марина деген кыз кайдан калды деп ал жөнүндө изилдейин десе, университет ал кыз жөнүндө маалыматтарды базадан өчүрүп салыптыр. Ошол күнү түндө уктап жаткан Лора Маринадан SMS билдирүү келип түшкөнүн көрүп эле ноутбугун ача калса, Марина өзүн өзү муунтуп жана өрттөп өлтүргөн видеосу Лоранын баракчасына жүктөлүп калган болот. Лора дароо эле ал жөнүндө Тайлерге айтып, Тайлер болсо ал видеону такыр эле Лоранын баракчасынан өчүрө албай коет. Ошентип эртеси күндөн тарта Лоранын баракчасындагы видеону көргөн студенттердин бардыгы Марина Лоранын айынан өлгөн экен деп түшүнө башташат. Лора болсо ал видеону өзүнүн баракчасынан өчүргөнгө канчалык аракет кылса да, белгисиз каталар менен эле видео такыр өчүрүлбөй коет. Анан да Лора Марина кайра эле анын досторунун катарына кошулуп калганын көрөт. Эми Лораны полициялар дагы суракка ала башташып, баракчасындагы видеону өчүрүүнү талап кылышып, бирок полициялардын деле колунан келбей койду окшойт. Ошентип Лора бүтүндөй өзүнүн баракчасындагы өчүрүп салайын десе, өчүрүлбөй. Техникалык кызматка байланышка чыгып, алардан жардам сураса, алар дагы жардам бере албай Лоранын өздүк баракчасын таба албай коюшат. Анда айласы Лора баягы Коби аттуу программист балага келип жардам сурап, бирок Маринанын баракчасы программалоо тилин түшүнгөн Кобини да таң калтырат.
Көп өтпөй Куставдын ноутбугунан дагы Маринанын бир кызыктай видеолор көрүнө баштап, корко баштаган Кустав үйдөн чыгып лифтке түшүп сыртка чыкмакчы болуп, бирок лифтте бара жатканда эле жарык өчүп лифт токтоп калып, ал жакта өтө коркунучтуу көрүнүштөр боло баштайт. Качан лифт ачылган кезде Изабель лифттин ичиндеги жигити Кустав өзүнөн өзү эле темирди кайра сүзгүлөп бети башы канжалап калганын көрөт. Мындай көрүнүштөн кийин Изабель дагы ооруканага түшүп калат. Достор ага чогулуп барышканда Изабель бардыгын айтып, Кустав мага коркунучтуу нерселер көрүнүп жатканын айткан болчу. Эми ошол коркунучтуу нерселер мага да көрүнө баштады деп айтат. Көп өтпөй эле Куставдын лифтте өзүн өзү өлтүргөн видеосу кайра эле таң калыштуу түрдө Лоранын баракчасына жүктөлүп калган болот. Ошентип барган сайын Лоранын достору азайгандан азайып эле. Университет жетекчилери дагы аны билип калышып, Лораны окуудан четтетишет. Бирок Лора изилдөөсүн токтотпой Кобиден жардам сурап, полиция жаап койгон Маринанын бөлмөсүнө жашыруун кирип барышат. Ал жакта Маринанын балдар үйүндө түшкөн сүрөтүн көрүшүп, Лора дароо эле ошол балдар үйүн таап барып, бир эже менен сүйлөшүп калат да Марина жөнүндө маалымат сурай баштайт. Ал аял болсо мурунку бир окуяны айта баштап, көрсө Марина кичинекей кезинде аны дайыма эки бала басмырлап кыйнай беришчү экен. Көп өтпөй эле балдар үйүнөн ошол эки баланын жансыз денесин табышкан. Коби болсо бул учурда башка нерселерди изилдеп жүрүп, кара күзгү жөнүндө маалыматтарды таап. Ал жактагы маалыматтарга караганда, сыягы күзгү аркылуу шайтан адамдын денесине кирип, адамды каалагандай башкарып, өз каалоолорун ишке ашыра баштайт окшойт. Коби ушул нерселерди изилдеп жатканда эле компьютерлердин баардыгынан таң калыштуу кубулуш боло баштап, бул иштердин баардыгын кылып жатканы шайтан экендиги белгилүү болуп калды окшойт. Эми Оливияга дагы коркунучтуу көрүнүштөр көрүнө баштап, ооруканада жаткан Изабель болсо ар кандай коркунучтуу нерселердин айынан жинди болгону калды окшойт. Акыры ал дагы өзүнө өзү кол салып өлүп, анын видеосу кайра эле Лоранын баракчасына жүктөлөт. Полициялар Лорадан кайрадан сурагала башташып, университеттеги эң белгилүү кыз болгон Лоранын Фейсбуктагы достору чекеден эле Лора менен достошуудан баш тартып, анын баракчасынан кете башташат. Бул кезде Коби көп нерсени изилдеп бүтүп койгондуктан ал жөнүндө Лорага айтып берип, биз Маринанын шайтандарга байланышка чыккан кара көзгүсүн издеп табышыбыз керек. Ал кара көзгүнү жоготмоюнча мындай иш улана берет. Эң негизгиси, Маринанын кара көзгүсү чындап эле кара көзгү эмес. Анын кара көзгүсү болгону анын ноутбугу деп айтат. Ошентип Оливияга дагы ар кандай коркунучтуу нерселер көрүнө баштаганын билип калышып, ал дагы өз жанын кыйып албасын деп Коби менен Лора анын үйүнө жетип барышканда, Оливия жогорку кабаттан түз эле алардын унаасынын үстүнө кулап түшөт. Дароо эле аны ооруканага жаткырышып, бирок ал көзүн ачабы же ачпайбы белгисиз болуп турду. Коби көп изилденип отуруп, Маринанын өлүк денеси жана анын кара көзгүсү кайсыл жакта болушу мүмкүн экендигин билип калган сыяктуу. Аны уккан Лора Коби менен дароо эле ошол жака жөнөйт. Анткени полициялар Лораны кармамакчы болуп жатышкандыктан, Лора дагы полицияларга кандайдыр бир өзүн актаган далил таап бериши керек болчу. Ал эми Оливия болсо көп өтпөй эле көзүн ачат да, бирок шайтандын башкаруусу менен ошол жерде турган полициянын куралын алганга жетишип, өзүн өзү атып салат. Белгиленген жерге жетип келишкен Коби менен Лора бузулган тамдан Лоранын күзгүсүн издей башташат. Дал ошол учурда Кобинин телефонуна Маринадан билдирүү келип, коркунучтуу көрүнүштү көргөн Коби телефонун ыргытып жиберет. Андан соң алар ошол жерден жертөлөөнү табышат да кирип жөнөшөт. Алар ошол жактан күзгүнү табышып, андан тышкары дагы бир канча нерселерди көрүшөт. Бир кезде күзгүгө тигилип эле катып калган Кобиге Лора артынан келип эмне болду десе, Коби мен баардыгын түшүндүм деп эле Лораны бычак менен сайып жибергенге жетишет. Лора дагы дароо эле качып кеткенге жетишип, Коби жогору жака чыккан кезде алардын артынан акмалап, Лоранын жигити Тайлер дагы ал жерге келген болот. Анда Коби Тайлерге мен баардыгын түшүндүм. Бул шайтан Лоранын баардык досторун өлтүрүп, Лораны жалгыз калтырганы жатыптыр. Эгер Лораны өлтүрбөсөк, анда баарыбыздын өмүрүбүз коркунучта деп айтып баштаса, Тайлер Кобинин көздөрүнө карап эле сен дагы акылыңан айнып калыпсың дегендей кылып, андан ары экөө Лораны издеп жөнөшөт. Бир канча убакыттан кийин Тайлер Лораны таап келип, бирок күтүлбөгөн жерден эле Коби Тайлерди өлтүрүп салат. Эмне кылаарын билбей калган жарадар Лора андан ары качып жөнөп, бирок көп өтпөй эле жанагы шайтандын таасири алдында Коби дагы көз жумат. Ошондо караңгы жерден Маринанын кичинекей кезиндеги элеси чыга келип, мен болгону сени менен достошоюн дегем деп айтып кайра жок болуп кетет. Лора ошол караңгы жакты көздөй кирип барса эле, ал жакта Лоранын өлүк денеси жана ноутбугу жаткан болот. Ошол учурда Лоранын кулагына кандайдыр бир үндөр угулуп, бир көз ирмемде шайтан ага кол салганын көрөбүз. Кийинки көрүнүштө Лора так эле Маринага окшоп, өзүнүн бир башкача көрүнүшү менен университетте отурганын көрөбүз. Анын Facebook баракчасында Маринага окшоп бир да досу калбай калыптыр. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.